Билесизби? Адамдын сапаты кандай болсо, заманын деңгээлине ошого жараша болот. Мен чындыгында салыштырып көрөм да, Манас атанын убагында кыргыздар кандай болгон, Курманбек Баатырдын убагындагы, Курманжан Даткандын убагындагы, азыр кыргыздар кандайбыз. Манас атанын убагындагы кыргыздар менен азыр биз салыштырып болобу? Аз бирок саз эл болгон экенбиз да. Мисалы Манас ата. Бирок Манас ата кылган 40 чөрөсү. 40 чөрө деген жөн эле 40 баатыр эмес, 40 найза кармап, 40 калкан көтөрүп, 40 кылычты сууруп алып туруп душманга кол салган. Булар 40 тармактын чемпиондору болгон. Бирөө стратег болгон, бирөө тил билген, бирөө дипломат болгон, бирөө экономист, бирөө инженер. Көрдүңүзбү? Адамды адам кылган анын сапаты, деңгээли, ниети. Ошончо аз болсо деле мындай тиш кайрап, баягы маникерди бербейм деген жер бар го. Маникер деген атты сурап атат. Билесиздер да, Көкөтөйдүн ашында келип алып маникерди бересиңер деп Коңурбай талап коюп атат. Ошондо эми кан төгүлүп кетпесин, эл өлүп кетпесин, берсе берели деп кошо ата айтканда мындай айтып атпайбы? Маникерди мен туруп турганда белбейсиң. Эгерде бере турган болсок, анда мен өлгөнүм жакшы, ушуну бергенден көрө атымдын жок болгону жакшы. Көрдүңүз, бул деген сөз өзүңдүнкүн бербе, мындай принцип менен жаша, башканы сыйла, урматта, бирөөнүн акысына кирбе. Бирок өзүңдүкүн да бербе деген сөз да. Маникер деген бул биздин маданиятыбыз дагы, бул биздин тилибиз дагы. Жакшы нерсени сакташ керек да. Сактаган жөн эле болбойт да, мындай карап коюп же уктап менен сактабайсың, аны уктабай караш керек, менет кылыш керек, көбөйтүш керек дегендейчи. Тил ошондой нерсе. Тил деле бул организм сыяктуу нерсе да. Мына караңыз, ошентип отуруп, жүрүп отуруп, мына бизде мына айрыкча алфавит реформасы тилди аябай талкаланган экен да. Мен бирдекени байкадым. Грузияга барыңыз, Арменияга барыңыз, будан 1000 жыл мурда жазган алфавиттерин алар Союз учурунда да сактап калган. 79-жылы Грузияда орус тилин мамлекеттик тил кылабыз дегенде бүт баары каршы чыккан экен. Революция кылам деп. Ошол мезгилде Союз аябай күчөп турган мезгилде. Көрдүңүзбү? Алфавитин да сактап калды, тилин да сактап калды. Ошон үчүн мындай кыйын эле экен да, кыйын эле экен. А биз болсо мына 20-кылымда эле 3 алфавитти өзгөрттүк. Мурда мисалы Тоголок молдо атабыз, ошол эле Алдаш молдо, Нур молдо дегендер, ошол эле Белек Солтоноевдер араб тилинде. Араби деп коён алфавитин. Ошо менен кыргызча жазышкан. Биринчи кыргыз гезити Октябрдын келген кез дегендер, Эркин тоо билесиз да. Ал кайсы тилде, кайсы тамамен чыккан? Араб тамгасы менен. Андан көп өтпөй латинге өткөздүк. Андан көп өтпөй эле кириллицага өттүк. Ар бир алфавит өткөндө мурдагы тарыхты унутуп коюп турбуз да. Эми караңыз. Азыр грузиндер үчүн Шоту Руставели мында 1000 жыл мурда адабиятын окуй берет, алар проблема жок. Мун менен мунун ортосунда байланыш бар. А биз болсо 19-кылымдагы Тоголок молдо жазганын оригиналын окусак, таш тоорундагы бир өзгөчө нерсени таап алгандай дүңгүрөтөбүз да, бир илимий ачылыш катарычы. Тамырыбыз өзүбүздүн канатыбызды өз кырккан экенбиз. Анан баягы революция, анан жаңылануу, Октябрдын келген кези, эскиден бүт баш тартыш керек, мурдагы эскичил заман, жаңыланабыз деп отуруп, мындай маңкурттук калып келген экен да ошонун баардыгы. Кантип адам жаңыланат? Өзгөртпөй турган, кайдан келгениңди билсең, ошондо кайда барарыңды билесиң деген бир сөз бар. Канчалык тамырың терең болсо, бутагың да чартакта өсөт. Ошого тарыхты билиш өтө маанилүү. Бекеринен башкаруучулар биринчи тарыхты билген эмес. Тарых деген жөн эле мынчанчы жыл бул согуш болгон, мынча жыл бул туулуп, бул өлгөн деген нерсе эмес. Ал жерде окуялар бар, процесстер бар. Ошолордун каталарын кайталабайсың, жакшыларын улантасың. Ошон үчүн эң мыкты башкаруучулар, эң мыкты стратегдер булар тарыхчылар. Анын өзүнүн тарыхын бил. Биз тарыхты окуганбыз. Мен мисалы мектепте окуп жүргөндө кадимки деле айтат болчу. Октябрь революциясы болгонго чейин кыргыз элинин тамгасы да болгон эмес, илими да болгон эмес, билими да болгон эмес, тоодо жүрөт эле, мал болчу. Анан революция келди, Ленин адам кылды. Ошону айтып берип 5 жыл алат элек. Мугалимдерибиз окутат болчу шуну. Бирок кээ бир аң сезимдүү элдер Союздун учурунда да ошол сөздөрдү айткан эмес балдарын. Ошол сөздөрдү угуп чоңойгон балдар анан кантип тилге күйөт, анан кантип тарыхка күйөт. Анан эгемендүү болдук, анда ар жагына кетип калдык. Өтө эле мындай радикал болуп эле жалаң кыргызча дегенге өтүп кеттик. Азыр ушундай бир заман, акылмандык, таанышмандык менен технологияны үйрөнөлү, батыштын чыгышынын илимин, билимин, диндин талим тарбиясы бар, адеп аклагы бар. Бирок маданиятыбызды сактап өнүктүрүш бул биздин гана мойнундагы аманат. Кыргыздын маданиятынын Кытайга кереги жок, Японго кереги жок, орусга кереги жок. Жакшы баягы Бартольд деген чыгыптыр, мына бул жерде турат, Бутанаев деген турабы? Ошо окшогон Худяков дегендер чыгып бир топ биздин маданиятка салым кошуп койду. Юдахиндин сөздүгүндө сөздүктү бир да кыргыз жаза элек. Ошон үчүн баягы кыргызга бир эле кыргыз күйөт деген да туура эмес.
Ошон үчүн бүт ошого салым кошкондордун баарына рахмат айтып, бирок ошол аманатты улап кетиш биздин мойнубуздагы иш да. Ушу Советтер Союзу таркап кетти, бирок аң сезимдерде дагы деле жашап атат. Баягы бирөөдөн бир жакшылык күткөн саясат, анан бирөө бизди багыш керек деген саясат, өкмөт антиш керек, мынтиш керек, баягы ошого үйрөтүп коюптур да. Анан ошол эле мезгилде ошол эгерде сен жакшы чыксаң, бул сенин менетиң эмес да, сенин атаңдын, апаңдын тарбиясы. Азыркы балдарда эмне үчүн проблема? Ошол замандын тарбиясын алып калгандардын тарбиясын алып атпайбы? Кептин баардыгы ошондо да. Мисалы бир Абайдын атасын билесиздер да, Кунанбай. Атасы сураган: ата, сиз жакшы чыктыңызбы же мен жакшы чыктымбы? Мен элдин баары тааныйт, атым Абай болду, дүйнөгө дүңгүрөп атам дегенде, балам дейт, сен мага жете элексиң дейт. Сен өзүңдөй бала тарбиялап ошондо мага жетесиң деген да. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз: ой, биз жакшы элек, силер акмак чыгып калдыңар, жаштар андай эмес, мындай эмес. Сен жакшы болсоң, бул сенин менетиң эмес, сенин атаңдын, апаңдын менети. А балдарың жаман чыгып калса, сенин менетиң. Биздин убакта балага көңүл бөлөт эле. Мисалы, чоң аталарыбыз баарлашчу эле, кичине жумушка салчу эле, сүйлөшүп, азыр эми сүйлөшпөй атабыз да. Багып атабыз. Айтат го, итти атты баксаң болот, балага тарбия бер дейт. Азыр балаңа сен багып атасың, кийиндирип, ичиндирип, анан ошону милдет кылып атасың, бирок тарбиялаган сотка. Ошон үчүн жанында сен жүрөсүң. Балаңдын тили немисче чыгып атат. Анткени ал ошо жактан YouTube каналдардан көрүп атат. Бир Настя деген проект бар экен, аны көрүп атат. Бирөөнүн тили түркчө, бирөөнүн тили англисче. Сен баарлашпай атасың. Балага эң чоң көңүл бөлүү бул баарлашуу экен да. Ойнотуу дагы эмес экен, баарлашуу. Кадимкиде ошону менен сиңет экен. Биздин бабалар дөңдө отуруп алып санжыраны айтып берген экен. Тарыхты айтып берген экен. Жети атасын айтып берген. Жети ата деген Чыңгыз Айтматов менен Муктар Шахановдун китебинде бар го. Эмне үчүн маанилүү? Бул жөн эле атамдын атасы бул, бабам бул, бубам бул, жотом бул, жетем бул эмес. Ошолордун аты менен кошо тарыхын үйрөнөт экенсиң да. Анан сенде жоопкерчилик пайда болот экен. Мени жети тукумум иликтейт, ошондо уру чыгып калып уят кылып койбойн. Бирөөнү алдап коюп, акысына кирип, бирөөгө зулумдук кылып коюп деп анан туура жашап өтүшкөн да. Келечектин алдында жоопкерчилик болгон, жараткандын алдында жоопкерчилик болгон, анан ата бабаларды уят кылбайын деген жоопкерчилик болгон. Бул өтө чоң философия. Анан келип биздин ушундай чабал чыгып калганыбыз. Союз учурунда деле кээ бир элдер тилин берген эмес. Тилди үйрөнгөн, орус тилин аябай жакшы билишкен, бирок мына өзбектер кара. Эми бир гана биз менен казактар өтө алыс кетип калыптырбыз, бирок казактар да тыянак кылды азыр. Анан бир эле биз, мисалы азыр биздин короодо бүт эле орусча сүйлөгөн жаш балдар чоңоюп келатат. Эми билсин, жакшы, мен деле балалардын орусча сүйлөп билишин каалайм, бирок балам кыргызча билесиңби десең, биринчи атасы менен апасы ызырынат да, сен ишиң канча, өзү билет. Эркиндик тигил эле бул эле. Эркиндик эч ким талашпайт, бирок тилди ким сактайт, мамлекетти ким сактайт? Биздин солдаттар эмне көрүп атат анда? Эмнеге Меккенин чек арасында ошо жер талашып, намыс талашып атабыз? Бул тил деген ушунчалык чоң маанилүү нерсе да. Баягы Чыңгыз Айтматовдун Маңкурт деген каарманы бар эмеспи? Апасы келип алып, сенин атаң Дөнөнбай, сенин атаң Дөнөнбай десе түшүнбөй, акыры аты өлтүрүп атпайбы? Апасын укпай, апасынын душмандарын, өзүнүн душмандарын угуп атат. Эми мен эч кимди душман көргүм келбейт. Ошо сенин атаң Дөнөнбай деген тилиң кыргыз, маданиятың бар, ошону унутпа берекем дегендерди укпай койгондой эле бир сөз да. Анан мен эмнеге ушундай бир бат таасирленип кетебиз деп ойлоном да. Жооп берейинби? Эмне үчүн башкалар мындай өздөрүнүн тилин сактады? Ойлонуп көрдүңүздөр ушуну? Биз ошо 2-3 күн мурун эле бир столдо сүйлөшкөнбүз, ошо жөнүндө сүйлөшкөндө эме деп оюбузга келди да. Эми мага эле кичине субъективно, конечно, бирок балким биз кочевник болгон үчүн, биз көчмөн болгон үчүн, көчмөндөр аябай жаңылыкка аябай жакын бат кетет да. Анан опять же түштүк менен түндүк жакта Каканское ханство оседлый болчу. Балким ошо аяка да дин да жакын бат кеткен да. Северный жак, анан сиз айткандай Казакстан менен Кыргызстан да. Казакстан менен Кыргызстан көбүнчөсү кочевник, эми